Мы будем убивать абсолютно. Окуучуларды өлтүрөм деп коркуткан адам изделүүдө. Бишкекте окуучуларды өлтүрөм деп коркуткан билдирүү социалдык тармактарга тараган соң милиция шектөөнү издөөгө алды. Маалыматка караганда шаардагы номер 6, номер 61 жана Ордодогу мектептер убактылуу курчоого алынып, кинологдор текшерүү иштерин жүргүзүштү. Номер 6 мектептен эч кандай шектүү буюм же белги табылган эмес. Милиция учурда бул адамды издөөдө. Анын ким экендиги тууралуу маалымат бар жарандардан 102 номер аркылуу билдирүү суралууда. Булак Сокол Медиа. Кадамжайда жол кырсыгынан улам электр энергиясы үзгүлтүүгө учурады. Кадамжай районунун торговый аймагында жол кырсыгынын кесепетинен электр энергиясы үзгүлтүүгө учурады деп билдирет аймактык кабарчы. Маалыматка караганда 2025 жылдын 14 октябрь күнү таңкы сааттарда Ош Баткен Разаков унаа жолунун болжол менен 170 чакырымында жол кырсыгы орун алган. Анда Nissan үлгүсүндөгү жеңил унаа электр мамычасына урунган. Окуядан оор жаракат алгандар болгон эмес. Бирок электр мамычасына келген зыяндын айынан ошол күнү аймакта электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Мектепте атышуу болуп 11 бала каза болду. Австралиянын Грасс шаарында мектепте атышуу болуп 11 бала каза болду. Жергиликтүү маалыматтарга ылайык, бир окуучу 2 класста ок чыгаргандан кийин анын сөөгү дааратканадан табылган. Ал өз жанын кыйганы айтылууда. Каза болгондордун арасында мугалимдер дагы бар. Айрым божомолдорго караганда ал өч алгысы келген, себеби мектепте кордук көргөнү болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жалал-Абадта абактан чыккан 34 жарандын бири айдоочулук күбөлүк, калгандары паспорт алды. Жалал-Абадта абактан чыккан 34 жарандын документтери калыбына келтирилди. Бул тууралуу Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Уларбек Ишалиев билдирди. Анын айтымында кызматкерлер атайын программа аркылуу абактан чыккан жарандардын документтерин калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп келишет. Быйыл жыл башынан бери биздин башкармалыктын кызматкерлери абактан чыгып ар кандай себептерден улам документтерин жоготуп алган 34 жаранга жардам көрсөтүп, алардын документтерин калыбына келтиришти. Алардын ичинен 33-үнө жалпы жарандык паспорт, ал эми бирине айдоочулук күбөлүк берилди, деди ал. Жалал-Абад облусундагы пробация башкармалыгында 31 кызматкер эмгектенет. Азыркы учурда алар 767 соттолуучуга көзөмөл жүргүзүп келишет. Булак Баракелде. Эмгек министрлиги Британияга жумушка жөнөтөбүз деген шылуундар көбөйгөнүн билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору Британияга жумушка жөнөтөм деп адамдардын акчасын алдап алган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Мекеме 15 октябрда тараткан маалыматта соңку учурда чет өлкөдө иштегиси келген жарандарга акысыз катталууну сунуштап, кийин медициналык камсыздандыруу, банк эсебин ачуу, билет сатып алуу үчүн деп акча сурашары жазылган. Алдамчылар паспорттун көчүрмөсүн сүрөттүү талап кылышат. Британиянын миграция кызматы сиздин талапкерлигиңизди жактырды деген жалган билдирүү жөнөтүшөт деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Шылуундар жасалма интеллекттин жардамы менен документ жана лицензияларды даярдап жөнөтүп, сунуштан баш тарткандарды кара тизме менен коркутушат. Борбор жарандарды паспортун башка адамдарга бербөөгө
+44 же +1 коду менен башталган номер аркылуу WhatsApp, Telegram же Instagram түйүндөн байланышка чыккандарга ишенбөөгө чакырды. Ошондой эле Британияга сезондук жумуштарга 6 айга чейин уруксат берилерин, ишке орношуу акысыз экенин, виза жана билетке төлөм эмгек келишими түзүлгөндөн кийин гана сураларын эскерткен онлайн каттоо борбордун расмий сайты. Мигрант кейжи аркылуу гана жүргүзүлөт. Шектүү учурларда 1899 номуруна байланышууга болот. Соңку жылдары Европанын бир канча өлкөсүндө, айрыкча Британияга сезондук жумуштарга тартылган кыргызстандыктар көбөйдү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 2025 жылдын январына карата 608.088 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Булак Азаттык. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Могул айбанды көргөндөр, билгендер бар болсо 102 кызматкерлерине билдирүү таштап койгуңуздарды суранам. Бул айбан соц тармактар аркылуу Бишкек шаарынын окуучуларына дүрбөлөң салып жатат. Мен бул видео обращенияны кылууну туура көрүп жатам, себеби менде 5 бала бар. 4 балам окуйт, 4 балам паника. Мектеп окуучулардын баары дүрбөлөңгө салып, мына WhatsApp группалардын тешилип атат. 4 балам мектеп окуучусу. Ар бирөөнүн группасына ушул айбандын сүрөтү келип атат. Ушул айбан жөнүндө эле гана жазышып атат. Мектептен абайла кылган, мектепке барбай койсок эмне кылсак деп. Урматтуу укук коргоо органдары, сиздерден сураныч, тез аранын ичинде ушул айбанды таап жоопко тартыңыздар. Ал кишилер урса деле, тепсе деле биз ыраазыбыз. Значит, биз где-то туура эмес иш кылып алганбыз. Жок, ошо колу тийди, анан сиздер ошону жакшы туура кабыл алдыңыздарбы? Туура кабыл иштеп атабыз го. Экөөңүздөр тең урдубу? Экөөбүз тең урду. Ал киши туура эмес иш кылсаң урат, туура эмес иш кылсаң мындай тилдейт дегендечи. Биз ага ыраазыбыз. Ачыгын айтканда. Себеби түз туура жүрүшүбүз шарт. Анан 4-чү жолу кайталанса камаласыңар деп эскертүү бергем дейт, Ага. Бүгүнкү күндө Камча Кыдыршаевичтен баягы айбаттуу жетекчиде. Анан өтө тартиптүү катуу кармаган жетекчилердин бири да. Бул кишинин астына барганда биз даже тилибизди жутуп алабыз. Чын айткандачы, айта турган сөздү унутуп калабыз. Себеби бизде ушундай катуу тартип кармайт, тамашалашпайт. Алдаганда жаман көрөт. Айттыңбы? Аткарышың керек. Анан эң негизгиси эсинен чыгарбайт. Бир тапшырманы телефон номерусу да берди, кийин сурайт да сөз түрдөчү. Анан бул кишинен биз өмүрүнүн ден соолугун тилейбиз. Ачыгын айткандачы. Ушул киши бар. Жана көп кыздарды өлтүргөн кылмышкерге апасы, аялы барбады. Силер деле көрдүңөр. Ал семьясын аябай жакшы көрөт экен, аялын жакшы көрөт экен, апасын жакшы көрөт экен. Өзүнүн колдорун кармоосуп, чөгөлөп кечирим сурап, өз семьясын, өз бала чакасын аябай ойлойт экен. Айында үйдү сатып бир магазин ачып, жашооңорду улантып кыла деп атат. Албайчы. Өз семьясын ойлойт экен дагы, өз бала чакасын ойлойт экен, бирөөнүн кыздарын ойлобойт экен, бирөөнүн бала чакасынчы. Анан ошончо кыздарды өлтүрүп алып анан мен эми тазаланып чыгайын дейт. Чыкканды ойлонуп атат, ошончо дагы семьясы менен жашайын деп атат. Албайчы. Эмне тазаланып чыккандай ал жак эмне баня беле. Быстрее! Сюда ползём. О, опустили. Быстрее, давай.
там вторым рядом идете, друг за другом сказал. Одним рядом идите. Я сказал, друг за другом. Все понятно. Друг за другом. Ты что, бьет?